Жолуң болгур кыргыз. Кул болуу салты кан жаныбызга сиңип калган. Кыргыз эли байыртан кул болуу салтынан баш тартпай келгени жөнүндө ой толгоп көрдүңүз беле? Ар бир кыргыз келин алып кыз берет, туурабы? Ошондо Куданын босогосун аттаганда эле эмне дейбиз? Кулдугум бар, кулдугум бар, кулдугум бар дейт кыз алган тарап. Ар бир кыргыз бул сөзгө бышык кулак болуп бүткөн. Алдыңызга келген киши кулдугум бар дегени өң көрүнбөйт, көнүмүш адат. Демек, кул болууну намыс көрбөйт. Кул болуудан арданбайбыз деген кеп бул. Кылымдардан бери салт болуп калган бул түшүнүктөн качан кутулабыз? Эмнеге кулдугум бар дегендин ордуна колубузду боорубузга алып минтсек болбойт. Урматыңыз артсын. Урматыңызга таазим, же болбосо урмат сыйыбыз өтсүн, жана башка. Кулдугум бар дегенге караганда жакшы угулат го, ушинтип айтканыбыз. Анығында кимдир бирөөнү орус кул, араб кул же батыш кул деп көрүңүзчү. Оозуңузду кыйшайта урууга муштуму даяр. Эмнеге бирөөнүн босогосун аттап кулдук урганда намыс арыбыз ойгонбойт. Аң сезимибиз терең уйкудагы калкпыз. Урматтуу брадар, бул сөзгө басым койгон себебим сөз материалдык күчкө ээ. Унутпайлы, кыргызда 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтылат. Демек, келгиле. Жаңыралы, өзгөрөлү, жаңы түшүнүктөрдү, жаңы маданиятты калыптайлы, жаңыча сый сөздөрдү жараталы, аң сезимибизде. Жаңыча рухий модернизация жөнүндө баш катыралы, сынчыл ой жөндөмгө ээ бололу. Эски түшүнүктөрдү тотугушча кайталабайлы. 70 жыл орус кул болуп келгенибиз жетет. 30 жылдан бери араб кул болуп келгенибиз жетет. Биз кыргыз бололу. Кыргыздын намысарын ойготолу десек, өз ыктыярыбыз менен кулдугум бар деген эски түшүнүктөрдү калтыралы. Кайталабайлы. Жаңы деген жаңы. Биз колдонгон буюмдар эскирген сыяктуу эле, бабалар ооздон түшүрбөй келген айрым эски түшүнүктөрдү жаңырталы. Себеби кул ээлөөчүлүк доордо жашап жатканыбыз жок. Кул ээлөөчүлүк доор артта калып кеткен. Демак, биз 21-чи кылымдагы кыргыз урпагыбыз. Андыктан жаңы маданият, жаңы түшүнүктөрдү калыптоо парзы мойнубузда турат. Биз ошондо гана улуттук иденттүүлүктү, улуттук жаңы баалуулуктарга, түшүнүктөргө жетебиз. Эгерде айтканыбызды эп көрсөңүз, видеобузга бармак басып коюңуздар. Себеби бул насихатыбыз көбүрөөк аудиторияга жетет, кээси ойлонот. А мүмкүн дагы башка зирек ой айткандардын альтернативдүү пикирлери жаралаттыр. Айтайт десе долбоору, улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомдо өз күрөшүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган, эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү. Биздин команданы колдосоңуз, патреонубузга катталып коюңуздарды суранабыз.